Көгарт айыл аймагындагы дыйкандар кылкандуу дан эгиндерин көп айдашат. Соңку жылдарда түзеги ыкмасы аркылуу түшүмдүүлүгү жогорку буудайды өндүрө башташты. Мындан улам атайын алтындан кооперативин уюштурушкан. Башта 20 гектар гана жер аянтын иштетишсе, учурда 800 гектарга чукул айдоо аянтына түз эгилген буудайлар жыйналат. Аны иштетүү үчүн тегирмен муктаждыгы пайда болгон. Кооператив болсо долбоор аркылуу бул муктаждыкты чечип олтурат. Учурда Көгарт өрөөнүнүн дыйкандарынын дан эгиндерин тартып берүүчү өндүрүш жайы калк кызматында. Бұл тегирмен ачылганына 3 ай болду. 3 айдан бери иштеп атабыз. 3 жумушчу бар. 3 иштеп атабыз. Күнүнө 4 тонна, 5 тонна, 6 тоннага дейин тартабыз. Ар күн өзүнө тартып беребиз будайларын аралаштырбай. Мында заман талабына жараша жаңы технология менен иштелип чыккан тегирмен коюлган. Эми аймактагы дыйкандардан башка жактан дагы кардарлар келе башташты. Бизге тегирмен ачылганы бизге аябай жакшы болду. Элибиз үчүн, Көгарт айыл өкмөтү үчүн, элдерибиз үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк болду бизге. Мына бизде арда шарт түзүлүп, өзүнүн эгиндерин алып келип, будайларын каалаган унга тартырып кетип атышат да. Азыр көрүп атасыздар, ун кымбат. Будайларын каалаган мына биринчи сорт ун чыгарып берет, биринчи сорт каалагандай кылып, анан экинчи сорт кааласа жалаң экинчи сорт кылып тартып берет. Андан кийинкиси мына эң высший сорт. Кебек чыгат, андан кийинкиси. Кебегин малга тойут бул. Президент Садыр Жапаров атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого алууга тапшырма берип келет. Демек, Көгарт айыл аймагынын кызматкерлери өндүрүш ишканасын иштетүүгө жеңилдиктерди түзүп беришкен. Булар үчүн ошол Көгарт айыл өкмөтү 50 сотук жер бөлүп бергенбиз. Ижаралык шартта. Анан 3 жылга буларды ошол ижара акысынан бошоткон, себеби дегенде өзүнө туруп эме болбош үчүн. 3 жылдан кийин канешне ижара акысын төлөй башташат. Бул дагы болсо биздин айыл өкмөткө болгон айыл өкмөттүн бюджетине бул кошумча болот да. Тегирмендин ишин жандантууну мындан ары дагы максаттап жатышат. Жамгыр жааган кезде дан эгиндерин сактоо үчүн атайын кампа салып, буудай төгүлүүчү жайдын үстүн жабуунун амалдары көрүлүп жаткан чак. Нара Жапарова, Бурхан Матов, Сузак району.